Азыр мына жаңылыкты мен Эркин ТО каналынан көрүп калдым. Буну обсуждение кылайын деген оюм жок. Азыркы сунушум бул депутаттарга. Урматтуу депутаттар, реалдуу проблемаларга көзүбүздү каратпайлыбы? Көңүлдү реалдуу проблемаларга каратканыбыз жакшы го деп ойлойм. Бизде эмне проблема? Азыркы учурда сот адилеттүүлүгү проблема. Соттон адилеттик издеген жарандар толтура. Милициянын подставасынан тажаган жарандар толтура. Бул проблемалар. Экиден бир адам соттошуп жүрөт. Эмненин айынан? Кызыл китеби жасалма, токтому жасалма, ошол документтерди жасап берген кадастрлар, архитектура, айыл өкмөттөр, акимият. Каяка барсаң ошол проблема. Мына проблемаларды чечүүнү аракетин кылбайлыбы? Силер чыгарган мыйзамдар ушул реалдуу проблемаларды чечиш керек эле го, негизи. Силер болсо 3 жолу эреже бузган, же болбосо түкүрүп койгон, сөгүнүп койгон, кыйкырынып койгон, ошолорго чара көрүш керек. Чара көрүлүшү керек, тартип керек. Бирок мындай реалдуу проблемага тартип салышыбыз керек да. Качан карамай ушул юридикалык түшүнүгү аз, анча мыйзамдарды түшүнбөгөн жарандарга карата жазалар күчөйтүп баратабыз да. Реалдуу проблемаларды карайлы. Мына бизде реалдуу проблемалардын дагы бири бул медицина. Медицинада негизи бесплатный болгон нерселер бүт жерде платный. Барсаң, жанагы ден соолугуңа кете турган акчаны тапкыча ден соолугуңду жоготуп коесуң да негизичи. Социалдык проблемалар ушунча, билим берүү тармагында проблема ушунча. Пенсия жаатында, пособие жаатында. Вот кадастрга барып, үйүнө өзүнүн мыйзамдуу үйүнө документ алуу проблема. Милициялардан адилетсиздик көргөн жарандар толтура. Мына проблемаларды айткыла, мына проблемаларга чечим издегиле да. Урматтуу ошол депутат айым, депутат мырзалар. Силер элдин үнүсүңөр. Эл силерди ошон үчүн шайлаганда. Реалдуу проблемаларга чечим издешибиз керек. Силер болсо билбейм.